Кутман таң достор. Бүгүн доктор Сагынбаева креми жөнүндө айтып берем. Мен жалаң гана доктор Сагынбаева колдоном десем реклама болуп калат. Бирок чын эле бир жумадан бери мен жалаң гана ушул кремди колдонуп келатам. Бир жума эмес, 1,5 жума болду го көлдөн келгенден бери. Ага чейин мен жалаң франциялык кремдерди колдонуп калгам, анткени эми 40тан аштым, стресс болуп атам, ар кандай өзгөрүүлөр болуп атат, гормондор түшүп атат, витаминдер аз болуп атат, жайында аллергия болгом, диетага отургам, ошого стресс аябай болдум. Ошол себептен жалаң гана франциялык кремдерди колдонуп, аябай кымбат кремдерди колдончумун. Бетим кургап, биоревитализация кылчумун, көрчүсүңүздөр постоянно. Ар кандай уколдорду кылсам деле баары бир кургактык жакшы кетпей калган да. Ошол себептен негизи бул кремди мен уже 1 жыл эмес, 1,5 жыл болду ойлоп, талкуулап, биздин разработчиктер менен Израилде технологибыз менен курамын талкуулап, анан эмне себептен чыгардым? Франциялык кремдер сонун, кореялык кремдер сонун. Бирок биздин терибизде бир өзгөчөлүгүбүз бар да, урматтуу айымдар. Биздин терибиз өтө күнгө жабыркаган, өтө сезгич жана терибиздин үстүңкү катмары өтө бузулган. Бул генетикадан болушу мүмкүн, бул туура эмес кам көрүүдөн болушу мүмкүн, бул биз тоолуу аймак болгондугубуз үчүн болушу мүмкүн. Дагы эле 80% айым крем колдонбойт деп айтсам жаңылышпайм. Крем колдонгула деп эле какшап келатабыз, бирок дагы эле кээ бирөө крем деген бул химия деп ойлойт экен да. Анан жанагындай ошол эле франциялык кремдерди жазып берсем, же кореялык кремдерди жазып берсем, же израилдик кремдер болобу жазып берсем, эң жакшы кремдерге дагы сезгич терилер аябай мындай реакция берип атты да. Мен айтпайм биздин кремибиз реакция бербейт дейт, бирок ошол реакциялар азыраак. Анан биздин териге керектүү ингредиенттерди кошуп койдум да. Мисалы ошол эле сквален, ошол эле церамиддер. Анан дагы кызыктуусу, мен сүйкөй берейин, анткени бир сырасын сүйкөдүм, аз дагы бир сырасын сүйкөйм. Бул кремдер натуралдуу, ошол себептен жыты жок. Мисалы башка кремдерди алсаңар, ак же мындай башкача өңдүү болуп турат. Натуралдуу колбаса, натуралдуу май өтө сары болбойт, натуралдуу колбаса өтө кызыл болбойт. Ошондой эле натуралдуу крем өтө ак болбойт. Мына бул кошулган боюнча эле цветке эч бир жасалма кошумча жок эле натуралдуу өңү. Анан жыты деле натуралдуу жыт, эч бир парфюмерия отдушка жок. Бул кремди кол менен албайсыңар, атайын таякча алып аласыңар же кичинекей ложечка алып аласыңар, ошо менен сүйкөйсүңөр. Майлуулугу орто майлуу. Биринчи сүйкөгөндө мен эмне мынча майлуу деп таң калгам да. Анан эртең менен турсам аябай эле жакшы сиңирип, сонун болуп кетти да. Менин териме азыр аябай жагып атат. Курамында уникалдуу ингредиенттер бар. 3 түрдөгү гиалурон кычкылы бар. Мен какшап эле келатам гиалурон кычкылы деп. Биринчи түрү, азыр статьялар аябай көп гиалурон кычкылы жөнүндө. Интернетте ачсаңыз деле бирөө айтат гиалурон кычкылы керек дейт, бирөө айтат кереги жок дейт. Бирөө айтат гиалурон кычкылы бул жөн эле маркетинговый ход деп. Бирок азыр статьялар аябай көп. Биздин разработчиктер өзгөчө англисче статьяларды окуйт. Мен дагы ошол суроо менен кайрылгам. Гиалурон кычкылын кошсокпу, кошпосокпу, чын эле нымдаштырабы же бул жөн эле маркетингпи деп. Анан ар кандай статьялардан окуп атып, гиалурон кычкылын баары кошуш керек экен. Бирок бир хитрость кылдык да, 3 түрүн коштук. Кичинекей молекуласы менен ал теринин жанагындай өткөргүч системасынан өтө алат. Жанагындай жыртыкчаларын өтүп барып, териге терең түшүп нымдаштырат. Орто молекуласы болсо эки түрүн кичинекей жана чоңун бири-бири менен байланыштырат. Анан чоң молекуласы болсо, ал сырттагы, абадагы нымдуулукту териге тартып келет. Пленка сыяктуу болот да, анан терини нымдаштырат. Чоң молекуласы убактылуу эффекти берет. Кремди сүйкөнүп атканда аябай нымдуу болуп турат. Кичинекей молекуласы бул алдын алуу, профилактикалык десек болот. Картаюуну токтотуу, нымдаштыруучу, дарылоочу эффекти бар. Сквален, церамиддер жөнүндө айттым, теринин үстүн жамайт. Кыргыз айымдардын териси аябай жабыркап калганда, аябай жанагынтип бузулган.
теридин ортосунда майлуу бир катмар болот. Ошол майларыбыз тешикче болуп ар кандай нымдуулукту өткөрүп калган. Жожока, все, не плачь. Хороший мальчик, все, не плачь. Все. Умный мальчик. Все. Все. Все, хороший мальчик. Плачь. Балам ойгонуп баштады. Ошон үчүн акырыныраак сүйлөйм. Терини сүйкөсөңөр, кадимкидей эле тери эс алат. Эс алып, ушунчалык нымдуу болуп калат. Анан аябай жакшы экстракттарды коштук. Курамын окуп көрсөңөр, бул экстракттар 2 түр крем чыккандан кийин куперозго жана такка каршы. Такка кандай тактарга жакшы берет? Негизи эле кандай так болбосо деле ал такты бозортот. Ал такты мындан ары карартпайт. Анан чоң төрөттөн калган тактарга же негизи эле жайында бет күйүп карарып кеткенге ошо аябай жакшы агартат. Куперозго болгон кремдин курамында жана сквалент церамиддер болгондон кийин терини калыбына келтирип, теридеги учуп кеткен нымдуулукту кайра жанагынтип жамайт. Биз гиалурон кычкылын сүйкөсөк деле, эгерде курамында церамид, сквалент болбосо, ошол гиалурон кычкылы сыртка учуп кетет. Нымдуулук баары бир учуп кетет. Ошон үчүн сөзсүз курамына сквалент, церамид жана башка жамоочу заттарды коштук. Көп кремдин курамында мындай нерселер жок. Бир жума бою колдонуп келатам. Кандай эффект көрдүм десем болот. Мен эмес, дагы 10 чактыдай биздин сотрудниктер колдонуп атат Бишкекте, Ошто. Куперозтор чын эле бозоруп баштады. Тактар дагы бозоруп баштады. Жалаң бул крем жардам берет деп айта албайм. Буну комплекстүү иштеш керек. Бирок, эгерде башка нерсени колдонууга мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо, бул дарылоочу кремди алып колдонсоңуздар болот.